Кайрадан эле Аким Кежи YouTube каналына кош келиңер, урматтуу достор, бир туугандар, агайын, эже карындаштар. Силер менен баягы эле мен Гүлжигитмин. Ролигибизди баштайлы. Бүгүнкү смена кандай болот экен? Бүгүн Москва убакыты боюнча 14:09 болду, 3-июль. Баштадык, андай биз. Бисмиллахи рахмани рахим. Биздин адатка айланган, салтка айланган налинию. Чыктык, мынакей 14:09. Так, опа. Так, биринчи заказ менен биринчи заказ коэффициент аларын карабайбыз. Могуну мындай кылышым керек, чтобы эске сактап калыш үчүн могуну скриншот. Сейчас. Опа. Все. Кечээ күнү тренажерный залга жазылган болчумун, барып 1 саат 1,5 саат залда кытырып, зал менен таанышып, ар кайсы зоналар менен тренажерный, ар бир тренажерго кирип, там по чуть-чуть бир подходтон ар бир нерсени көрүп, гантель, блины, там гирялары, бүт бардын штангаларын көрүпчү. Ошого азырына денем биткен, мындай мышцаларым ооруп калыптыр. Эртең буюрса уже водный занятие, бул тренер менен 1 саат 1,5 саат занятие кылабыз, ошондо полный жактап калышым керек. Не болду, чё почему по порядку, берчи суроолорун берип алып машыктанды баштадык буюрса. Денени бир аз мындай бир шкафраак кылайынчы. Так, жакын жерге эле алып келдим. Мынакей 5 мүнөт эле жол, 150 рубль. Там, короче, так. 2 рубль бонус про дейт, билбейм эмне бул. Короче, билгендер комментарийге жаза кеткиле. Коэффициент менен берди ғой, сдача 5000 дейт го. Так, мен сдача 5000 дегенде окубай калдырмын, комментарийдичи. Точнее, окудум, но дароо түшүнбөй эле принимать эте бердим. Энди 5000 рубльга сдачам барбы жокпу? Азырындай кылабыз. Чалабыз. Туугандар, карагылачы. Кудайым буюрса бир Mitsubishi Lancer алам го дейм мен да. Карагылачы. Мощный, э? Карагыла, кыскасы аба ырайы ысык, бир 24, 25, 26 градус болушу мүмкүн. Билбейм, мен погоданы караган жокмун, канча экен, бирок ошончо сезилип атат. Кыргызстанда мындан да ысык деп атышат да. Кандай болуп атат. Могул машинаны кечээ дагы көргөн болчумун, бүгүн да көрүп атам. Бир туугандар, видеону түрдүрбөй баштан аягына чейин көрүп, сураныч, анан бир мындай лайк басып, жакса жакпаса дизлайк басып, бир комментарий жаза кеткилечи. Мисалы өзүңөрдүн жашыңарды жаза кетсеңиз болот. Мисалы, канча жаштасыңар? Каяктан болосуңар? Каяктан көрүп атасыңар бул видеороликтерди? Эч болбосо чачың ёжик болуп калдырго деп коелачы. Болду. Жанакы 5000 сдач дегенден мынакей акчасын текшерип алдык дагы, 5000 рубль алдык дагы, 4485 рубль, 515 рубль поездка болчу. Сдачасын бердик, андан кийин дагы бир заказ алып туруп 1 соога келдим, 1 соодан дагы бир заказ алып келдим, 9 мүнөт жолдурдук. Ошентип саатыбыз 15:32 болду. Мен 1646 рубль иштеп турмун. Будан жанакын менен кылганда примерно 746 рубль бар болчу эле, билбейм. Да, примерно 700-800 рубль иштеп турмун да. Ошо, онтабайм. 23-24 эмес, 28,5 градус ысык экен. Эртең болсо 31-32 градус болот дейт, чынбы калпы билбейм. Синоптиктердин айтуусунча. Ал эми эртең ысык болгонуна байланыштуу буюрса түнү иштейм. Күндүз кечке уктайм. Анан түнкү смена кандай болот? Чопачом кандай кызыктар бар деген кызыкчылык болсо комментарийге добуш берип жаза кеткиле, тарт депчи. Түнкү сменаны эртең тартып берем силерге. Ошол. Азыр заказ күтүп отурабыз. Могу көлөкөгө чыгып алдым. Ишине отуруп. Бир туугандар, көпчүлүккө маалым болгондой эле мен өзүм таксопарк ачкам. То есть мен партнерлорум менен ачкам. Анан ушул таксопаркка силерди чыгып кетейин. Парктын комиссиясы болгон 3%. Акчаңарды 24 четке моментально чыгарып алсаңар болот. Яндекс заправкасы дагы бар. Таксиге тиешелүү полный пакет документ жасалат. Полный пакет документ дегенде кагаз түрүндөгү документтер туугандар. Булар путевой лист, страховка, аренданын договору боюнча ошол кисартка эми да более-менее жардам беришет. Анан аккаунтуңар заблокированный болсо, чорный списокто болсоңор, негативный комментарий болсо, аларды чыгарбайт. Аларга жардам бере албайт.
таксопарк. Грузовой дочь тесіңербе, эконом был, тариф, бизнес, там, комфорт, там, курьер, доставка, пеший, бүт қош берші. Так что не переживайте, менің командама келіп қосылып чоғы іштейлдесіңер. Ушул номерлерге байланышқа чыккыла, алыстан эле WhatsApp'тан сүрөттөр жөнөтүп туруп, тарстар кошулуп ишти кылып жүрөрүлө. Барыңарга ийгилик. Москва шаарындагы Россия жергесиндеги кесиптештер. Баса подключениясы Яндекске. Кыскасы бул заказ тоже бир 11 мүнөт жол жүрдүк. Мынакей 280 рубль, комиссия 69 рубль, 210 рубль мага түшүш керек болчу. Мынакей көрдүңөр. 6 июльга чейин түшөт дейт. Бул азыр же болбосо 1-2 мүнөттүн ичинде түшөт, же 6 июльга чейин точно түшөт. Тоже карызга келди окшойт. 16:00 перекус кылып алайын, Туандар, Кыргызстандан, Бишкектен чүйдөн, Карабалта, Сокулук, там Бишкек, Беловодск айырмасы жок. Фит автоунаасын рассрочка бергендер барбы? Болсо ошону менен 6-чы заказга келип калдым, мынакей. Так, 8-чи заказды алып келдим. Мынакей 443 рубль, комиссиясы майда чөйдөлөр менен чай калтырыптыр, 376 рубль мага түшүптүр. Ал эми проводник аэропорт Внукового бердим. Мынакей 14 километр, то есть 15 километр 14 мүнөт дейт. 14 мүнөт. Экономдун очереди болсо 30 мүнөт экен. Барсамбы, барбасамбы, как думаете? Туандар, анан мага аренда боюнча көп сурагандар болуп атат. Кыргызстандамын, Россияга барып таксиде иштейин деп атам. Же болбосо Россиядагы эле мекендештер, там таксиге арендага, там ишеничтүү таксопарк болобу, частник болобу, таап берсең болобу дегендерчи. Тугандар, орустардын таксопаркы болбосун, Авитода таксопарктар көп экен, арендага берчү машиналар көп экен, иштесе болобу депчи. Мен өзүм мурунку иштеген таксопаркым Вист М деп аталат, Автозаводскийде, торгово-развлекательный комплекс Ривьеранын маңдайында жайгашкан Автохол Зил деген зданияда. Орустардын таксопаркы, бирок жакшы эле, Кудайга шүгүр. Но условиясы бираз жесткирээк. Балким силерге жагып, силер жакшы иштешип кетесиңер. Экинчиси мынакей Gold 312 деген өзүбүздүн кыргыз мекендештер таксопаркы. Бул номерлерге да байланышка чыгып, аренда боюнча машина сурап көрсөңөр болот. Букупка да беришет, арендага машина беришет. Арендага букупка машина болсо, наличие бош болсо ала аласыңар. Все-таки аэропортко келдим, мынакей 91-чи болдум, 95 машина экен. Өткөн парковкадагы водительдерди карагылачы. Вообще ажиотаж болуп кетти го могул жер, машина көп го, өтө эле кесиптештер нарушать этип аткан го, Так, кыскасы, тиги бир круг берип туруп, жанакы жерге турбайын, платный жерге эле турайын деп, өзүнчө крутой болот. Эле платный жерде орун жок экен. Анан келип кайра ошол жерде келип калсам, удачно бир орун бошоп калды. Дарс кирдим, күттүм. Телефон чукулап атып 2-3 заказ отмен болгон байкабай калып турмун. Активность түшүп кетти. Последний заказды бир шанс берип атканда алдым. Активность түшүп кетти. Точка Б көрүнбөйт эми. Вслепую кетип атам. Кандай болот? Каяка барамыз көрөбүз. Так. Берем бир карточка бер бизге. Ачылды. И все, заезжаем. Могул жерден карасаңар болот. Могул колонналар полностью А ряд болот. Бул жак болсо Б болот. Навигаторуңарда дароо көрсөтүп турат. Б13, Б11 депчи. Ошондо силер могул рядка түшсөңөр болот. Азыр меники Б13 деп турган жеринен чалып А13 келиңиз деди. Ошон үчүн могул А13-тин катарына баратам. Эми анчалык деле не страшно. Жетип туруп эле месттин басасыңар бул жерде. Тарсөтө коюп отурат дейт. Так, тугандар, аэропорттогу заказым 2 остановкасы менен болчу экен, 1 саат 6 мүнөт жол жүрдүм. Мынакей акчасын көрөлү. Оплата наличный, мындай эле которуп коюшту, 1105 рубль болду. Так, все. Кийинки заказды принимать этип алган болчумун, ошого жөнөйлү. Бул эми кимдин күнөөсү экенин мен билбейм. Карагыла, приехал, я на месте уже ожидаю, точкасына келдим. Мынакей Краснолиманская, дом 15 дейт. Баары турган жерим мына могу адрес боюнча. Мынакей келип алып күтүп отурам могул домдун түйүндөчү. Бул жерде же дом жок, же эч нерсе жок. Контейнерлер бар мынакей. Могул жак железнодорожный переезд. Мынакей.
По идее, могу кустун ар жагында үй турат, бир жалгыз үй. Ошол үйдөн негизи чыгыш керек эле. Азыр булар чалып алып мага. Келесиңби, келбейсиңби дейт. Мен уже келдим, точкада турам десем, жок, сен келе элексиң дейт. 3-я Павлоградская, дом 3 дейт. Ой, сен көчөң башка эле указан точкаң турат, мен келип ал, сен 5 мүнөттөн бери күтүп атам десем. Короче, келесиңби, келбейсиңби, мен болбосо ат менен агылам дейт. Мен картадан карасам, менин жанымда андай көчө жок. Мен жакын арада мен андай көчө көрбөй атам картадан. Мен точкаңа келдим, значит, сен туура эмес указывать этип алдың десем. Тогда я отменяю, закажу другое такси, я не могу столько ждать. Хорошо деп койдум. Сервис Яндекстин күнөөсүбү, пассажирдин өзүнүн күнөөсүбү, билбейм. Туугандар, караңгы кирип атат Москва шаарында. Карагыла, могу население Московский деген жерде жүрөм. Так, 22:38 болду. Жигиттин гүлү 13-чү же болбосо 14-чү заказга баратам. 22:58 жанакыл 14 же канча 14-чү заказ болуш керек эле. Ооба. 244 рубль болду. Кавказ улутундагы киши болчу. Отурганда дагы мындай алдына отурдум, алдына отурду, сиденьянын эме кылып туруп, 250 рубль чыктады, сдачага келестеп туруп. Жол бою унчукпай келди, сүйлөгөн жок. Оплата наличный болчу. Төлөйбү. Акыры билгиспей диктофонду же камерамды жандырып койсомбу, эмне кылсам деп ойлонуп калдым эле да. Кидайт коо депчи. Но нет, жеткенде акырын чыттап койду. Сколько я должен тебе, брат, оплатить деп туруп чыттады, төлөдү, болду. Жанакы заказдан бери заказ кыла элекмин, 23:53 болду. Бир сара тамактанып чыктым, дагы бир жол домой жандырып койдум, азыр бербей көрөбүз. Бир нерсени сурап өтөйүн, эгерде кимде ким самозанятый болуп иштеген болсо, же болбосо ошол жөнүндө маалыматы болсо, тоже могу менин описанияда WhatsApp номерим бар, WhatsApp номериме же болбосо мынакей WhatsApp номерим могу. Ушул WhatsApp номерге жазсаңар, мындай бир баарлашалы, сүйлөшөлү, Москвада болсоңор, жолугалы дагы ошол эме боюнча дагы ушул YouTubeга проект кылып туруп тартып, самозанятый боюнча да маалымат берип өтөлү. Жакшы билгендер болсо, камерага уялбай, тартынбай, керен сүйлөй турган бир туугандар, кесиптештер, мекендештер болсоңор, бемарал номерлерге чалгыла, кайрылгыла, же болбосо жөн эле жазып койгула, калган жактарын өзүм чалышып сүйлөшөбүз. Ушундай. Күтөм. Үйгө келгенче бир да заказ берген жок. Азыр мынакей домойду үйгө жеткенче эле өчүрүп салдым да кайра линияга чыктым. Иштебесе болбойт, уят, но 4500-4600 жол калыптыр. Санасам, ошол азыр бир заказ бердим, ол соседний районго Строгино болуп. Ошону делать дейин, анан санап көрөбүз, нормальный сумма болсо болот, болбосо да иштейбиз. Так, жанагы заказдан кийин дагы бир заказ түшүп калды. 10 мүнөт жол деп, Волоколамкага алып келдим. Азыр так, улица Кирпичевская, дом 10 дейт, мынакей коем. Мынакей о. Анан Кытай экен, Кытайды алып келдим. Мынакей акчасыны канча болду? Акчасы 390 рубль болду. 390 рубльду сдачты даярдап келди. Посмотри дейт, көрдүм аны. Всё, good деп лайк басып койдум, кетти. Эми мындай кылабыз, эми точно дамбай, себеп дегенде мен өзүм да уже баягы Сапар Исаков айткандай, мен өзүм зорго турам. Жестко кылып салгым келип атат да. Бир туугандар, азыркы фит боюнча эч кандай тамаша жок, серьезно эле фит алам. Кыргызстандан, Чүйдөн, Бишкек, Беловодск, Карабалта, Сосновка, Сокулук чыкса, сөзсүз алам. Ал эч кандай тамаша эмес. Мен Кыргызстанда болсо өзүм тааныш адамдарды жөнөтөм, барып машинени көрүшөт, талапка жооп берип, машина бизге жакса сөзсүз түрдө алам, рассрочкага, вариантка болсо. Анан балким ошол мен ойлоп жүргөн, менде бар суммага берип каласыңар. Анда эч кандай рассрочкасы жок эле, акчаны толук эле 36 000 силерге берем. Анан машинени алам. Жок, мен ойлогон акчага, менде бар акчага бербесеңер, анда рассрочка кылабыз. 36 000 сразу берем. Калганын уже канча айга болсо да беребиз. Серьезно, достор.
Коммунарка жақтан домойды күйгізіп 38 минут жол жүріп келе жатқанда бир да заказ берген жоқ. А бұл жерден мен тиги Волоколамкадан Тушинскийден арырақ жерден эле домойды күйгіздім, 10 минут үйгө чейин көрсөткөн болчу. Ошол жерде де бир заказ берди. Станция Павшинага чейин бирөөнү алып келдим, 500 рубль болду. Ошондой. Азыр эми тарс үйгө келдим, бир эсептикте кылып берейин силерге. Қана кеттік, бисмиллахиррахманиррахим, санап беремін. Мынакей сағатыбыз 01:48 болды. 01:48 уже биринчи күн 4-июль болып қалыптыр. Эми кеттік, санап берели, кеттік. Так, 1039 рубль. Бұл 4-июль күні азыр саат 12-ден кийинки 2-3 заказ. Бұл болсо 5282 рубль, бұл ошол 3-июльдүн сменасы. Ал эми бұл жерде өзүңөр билесиңер, башында скриншот кылып алгам, мынакей 721 рубль иштеген болчу. Ушулардын баарын коштуруп, ошол 721 рубльди кемиткенде мен 5600 рубль акча иштептирмин. Ошолордон мынакей аренда, бензин, обед, ужин, штраф, анан суу менен бананды мынакей 146 рубль санаганымда менин жөндөгүмө накталай таптаза 2392 рубль иштептирмин бүгүнкү сменамда. Булга да болсо кудайыма чексиз шүгүр, жаман эмес. Ал эми видеону аягына чейин көрүп берген бир туугандар, силерге чоң рахмат. Бир комментарий жазып, өзүңөрдүн оюңар менен бөлүшүп кеткиле, лайктардан басып, ушул видеону болгон соц тармактардан бөлүшүп койгула, сураныч. Каналга катталып койгула да бир жолу айтып кетейин. Сураныч, чоң рахмат силерге бардыгыңарга. Кийинки роликтерден көрүшкөнчө сак саламатта.